Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Бул жолку чыгарылышыбызда биз ушул күндөрү Орусиянын Уфа шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынын алкагындагы кыргыз балбандарынын күрөштөрү тууралуу айтып өтөбүз. Кече күнү башталган күрөштөр бүгүн дагы кызуу уланууда. Кыргыз балбандары кандай жыйынтык көрсөтүүдө? Алдыда кененирээк. Кече 16 август күнү Орусиянын Башкортостон Республикасынын Уфа шаарында спорттук күрөш боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты старт алды. Анда алгачкы күнү эркин күрөш боюнча балбандарыбыз килем ортосуна чыгып, мыкты күрөштөрдү тартуулады. Анда кыргыз балбандарынан Абдумалик Карачев менен Магомед Абдуллаев көңүл жубатуучу күрөштөрдү өткөрүү мүмкүнчүлүгүн сактап калды. Калган 4 балбаныбыз алгачкы эле күрөштөрүндө жеңил узасын тартып, байге үчүн күрөштөн четтеди. Ал эми бүгүн 17 август күнү үстүдө айтып өткөн 2 балбаныбыз Абдумалик Карачев 57 кг салмак чембирдигинде, ал эми 79 кг салмакта Мухаммед Абдуллаев көңүл жубатуучу күрөштөрүнө жеңишке жетип, коло байге үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгүн сактап калды. Бул балбандарыбыз мелдеш күнүнүн кечки бөлүгүндө коло үчүн килем ортосуна көтөрүлөт. Анда Магомед Абдуллаев казакстандык Мохаммед Нуржанбаев менен күрөш өткөрө турган болсо, Абдумалик Карачев Армения өлкөсүнүн өкүлү Манвел Хинсян менен күрөш алып барат. Андан сырткары бүгүн 17 август күнү баштапкы күрөштөрүн өткөргөн кыргыз балбандарынан жарым финалга чейин 74 кг салмакта күрөш өткөргөн кыргыз балбаны Стамбул Жаныбек уулу чыгып келди. Ал өзүнүн биринчи күрөшүндө күчтүү делинген Иран өлкөсүнүн балбанын утуп алса, экинчи күрөшүндө латвиялык Даниэлс Бендиксти утуп алды. Эми ал жарым финалда Нурдаулет Кубанычбай аттуу Казакстан өлкөсүнүн балбаны менен күрөш алып барат. Эгерде жеңишке жете турган болсо, Стамбул Жаныбек уулу бул дүйнө чемпионатында финалга чыккан алгачкы кыргыз балбан болот. Жарым финалдык күрөштөр мелдеш күнүнүн түштөн кийинки бөлүгүндө старт алат. Биз албетте кыргыз балбанына ийгилик каалайбыз. Стамбул Жаныбек уулу буга чейин жаштар арасында Азия, ошондой эле кадеттер арасында Азия чемпионаттарында ийгилик жараткан мыкты балбан. Артта калган 2021 жылдагы чоңдор арасындагы Кыргызстан чемпионатында экинчи орунду камсыздаганда жайы бар. Стамбулдан сырткары бүгүн күрөш алып барган балбандарыбыздан 92 кг салмак чембирдигинде Нурболот Адыл уулу дагы жакшы күрөш өткөрдү. Алгачкы 2 атаандашын утуп, андан кийин чейрек финалда Иван Кириллов аттуу орусиялык балбанга жеңилди. Эми Нурболот Адыл уулу эгерде орусиялык атаандашы финалга чыгып кете турган болсо, көңүл жубатуучу күрөш өткөрүү мүмкүнчүлүгүн сактап калат. Ал эми урматтуу мекендештер, ушул күндөрү Уфа шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионаты тууралуу байма-бай кабар кылып турууну улантабыз. Ал эми сиздер каналга жазылыңыздар, видеого лайк басып туруңуздар.